Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүн бизде кыргыз адабиятынын тарыхы сабагынан Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы деген теманы өтмөкчүбүз. Алыкул Осмонов өзүңөр билгендей, кыргыз адабиятынын төрүнөн орун алган фигура болуп саналат. Ал кыргыздын алп акыны, ал кыргыздын поэзиясынын чолпон жылдызы болуп эсептелет. Алыкул Осмонов 1915 жылы Панфилов районуна караштуу Капталар айылында кедейдин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал жаш кезинен эле ата энесинен ажырап, эки бир тууганы менен аяш атасы Касымдын колунда калат. 1925 жылы Фрунзе шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынат. Бир аздан кийин ал балдар үйү Токмок шаарына көчүрүлөт дагы. 1925 жылдан 1928-29 жылдарга чейин ошол балдар үйүндө тарбияланат. Адабиятка болгон биринчи кадамдары ошол балдар үйүнөн эле башталат. Ал жерде окуп жүргөн кезинде Жетим козу деген ырын жазат. Андан сырткары ошол балдар үйүндө көптөгөн кыргыз адабиятынан, орус адабиятынан, анан орус адабияты аркылуу, орус тили аркылуу башка элдердин адабияттарынан кабар таап, көп китептерди окуп, ыр жазууга кызыгып, биринчи ырларын жазып баштайт. Ошол жетим балдар үйүнөн жазган ырларынын бирөөсү Жетим козу деп аталат. Андан кийин 14 жашында Фрунзедеги педагогикалык техникумга кирип, анын алдындагы адабий иримге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930 жылы Сабаттуу бол газетасынын сентябрь айындагы санында биринчи жолу анын Кызыл жүк деген ыры басмага басылып, адабий түшөөлсү кесилет. Өзү айткандай эле, ошол Сабаттуу бол газетасына чыккан биринчи ырын Кызыл жүк ырын өзү аябай толкундануу менен кабыл алып, түнү менен окуп чыктым деген сөздөрү бар. Чыгармачылык улуу жол 1933 жылы, башкача айтканда, техникумдан кийин биротоло чыгармачылык иштин артынан түшкөндө башталат. Ал дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн да үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетип, калемин такшалтып, ушинтип бир чыгармачылык менен иштей баштайт. Мисалы үчүн, анын ошол Алыкул Осмоновдун эң көрүнүктүү ырларынан бирөөсүн айтсак болот. Бул ыры: бар бололу түгөн бөйлүү курдаштар, узак 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 болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Менин күнүм өлбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса тайызына сүрүлбөйт, тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чириси да бир гүлдөйт, дейт айтып жатат акын көрөгөчтүк менен. Өзүнүн бир кылымдан кийин дагы бизге окшогон окурмандары сүйүп окуп, ырларын жатка аткарып, элдин сүймөнчүгү болушун эмне кылды? Алдын ала айтып койду. Чыгармачылыгы жөнүндө азын-оолак сөз кылсак, Алыкул Осмонов эң мыкты котормочу да болгон. Биз билебиз, ал Пушкиндин, Шекспирдин, Низами, Шота Руставели сыяктуу дүйнөлүк адабияттын алыптарынын көркөм дүйнөсү менен кыргыз окурмандарын биринчилерден болуп тааныштырат.
Айрыкча улуу акын Шотар Руставелинин Жолбош терисин жамынган баатыр поэмасынын Алыкул таржымалдаган котормосу аңызга айланып, атпай кыргыз элине бүт булуң бурчуна жетти. Шекспирдин Отелло, 12 түн сыяктуу драмаларында кыргыз көрүүчүлөрү анын котормосу боюнча сахнадан көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Ал акын өзү айткандай, Шотар Руставелинин Жолбош терисин жамынган баатыр дастанын окуп отуруп аябай таасирленип, которуп жазган. Бул жазылган поэма кээ бир адабиятчылардын айтканы менен айтканда Алыкулдун варианты, Алыкулдун төл чыгармасы болуп эсептелет деп айтышат. 1935-1950 жылдардын аралыгында ал 10дон ашуун ыр китептин ээси болду. Аларга Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонустан, Махаббат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары мисал боло алат. Мойдом аттуу ырлар жыйнагы 1950-жылы Москвадан орус тилинде басылып чыккан. Орус тилинде жарыяланган версиясында китеп көп окулду. Анын китептери, демек, орус тилиндеги версиясы орус калкынын сүймөнчүктүү китептеринен болуп саналды десек болот. Алыкулдун кыргыз адабиятына таасири жөнүндө дагы сөз кылып өтөлү. Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы кыргыз жазма поэзиясындагы жаңыча көрүнүш экенин анын көзү тирүү кезинде эле айрым кыракы калемдештери байкашып, басма сөз бетинде жарыя айтып чыгышкан. Башкача айтканда, Алп акын Алыкул өзүнүн поэзиясында негизинен өзүнүн өмүрү жөнүндө айтат. Өзүнүн аябай жанга баткан оорусун, өмүрүнүн акырына чейин коштоп жүргөн өзүнүн оорусун, кыйын тагдырын, канча жолку кагылган сүйүүсүн, баласын, кызын жоготушун баардыгын ырга кошуп айткандыгы үчүн, өзүнүн жашоосун айткандыгы үчүн эмне өзгөчө болуп саналат. Өзгөчө бир боектор менен поэзияга кирип келди дагы. Ошондуктан дагы эл тарабынан сүймөнчүктүү чыгармаларга айланды. Анын поэзиясы улуттук маданияттын өнүгүшүнө зор таасир этти. Ошентсе да акын өзү баса белгилеп айткандай, кыйын жашап, жакшы жазган акын чыныгы бийик баасын көзү өткөнгө чейин алды. Мисалы үчүн, ошондой бир кыракы көз караш менен же бир логикалык жактан ойлонулган, философиялык ой жоруулар менен айтылган саптарды мына ошол өзүмдү өзүм деген ырдан дагы жолуктурсак болот. Мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам, күрс-күрс эткен оор жөтөл үн чыгат, бүткөн экен кайран өмүр, кайран жан деп жалооруп, көңүлүм ошондо бир сынат. Мен өзүмдү бир көчөдөн карасам, баскан өңдү алсыз, арык, сөлөкөт, ал бут бала эми болуп араң жан, айыкпас дарт болгон өңдү өнөкөт. Мен өзүмдү уктаганда карасам, жаткан өңдү бир өлүк жан, каны жок, жүрөк күчүн тамырынан санасам, чарчагандай араң согот алы жок. Мен өзүмдү өлгөн кезде карасам, күлүмсүрөп керилген бир шер жатат. Бул акыйкат жазмышына жарашкан, тагдырына рахмат айткан азамат. Билген билер, билбегенге не чара. Менсинген жаш муну кимден кем көрөт? Кең пейилдүү, ачык колдуу бечара, кыйын жашап, жакшы жазган өңдөнөт. Мен өзүмдү бир кылымдан карасам, тээ алыста чаң ызгыткан шаң чыгат.
Өлбөстүктүн өжөр эркин талашкан эрдигинен нечен түрү жан чыгат деп айтат ал кул 1948 жылдын 20 октябрында Чолпон Ата шаарында жазып, анан ошол датаны, ошол жердин атын ырдын акырына коштоп жазып, бул деген өзүнүн чыгармаларын бир сарамжалдык менен иреттеп отурган. Алкул Осмонов поэмаларында көркөм шарттуулукту, мындайча айтканда образдуулукту өтө мол колдонгон. Адабияттануу илиминде образдуулук турмуштагыдай эмес, андан башкача деген туюнмага ылайык келет. Мисалы, турмушта айбанаттар жаратылыш көрүнүштөрү сүйлөбөйт, ал эми шарттуулуктун мыйзамы боюнча аларга тил бүтөт, адам сыяктуу болуп калат. Шарттуулук Осмоновдун чыгармаларында турмуш чындыгын эстетикалык чеберчиликтен улам өзгөртүп, жаңы маани берүүгө жөндөмдүү. Буга мисал акындын Жетим козу деген ырын мисал келтирсек болот. Алыкул өзүнүн архивдик чарбасын дайыма сарамжалдуу кармап, санжап менен сактай келген. Асыресе ал согуш жылдарынан бери карай бардык чыгармаларын, кол жазмаларын ирети менен жыйнап, ар бир кол жазманын качан, каерде иштелгенин белгилеп жүрүп отурган. Биз мурдакы слайдда айтып өткөндөй, ал ар бир чыгармасынын астына ошол датаны, жердин атын жазып, сарамжалдуулук менен иреттеп отурган. Ошол архивдик материалдар айкын далилдейт, Алыкул 1941 жылдан 1944 жылдын аягына дейин өз ырларын анча деле көп жазган эмес. Анын себеби өзүнүн турмушундагы, жеке турмушундагы болгон окуяларга байланыштуу деп дагы айтсак болот. Бул жерде сүрөттө көрүп тургандай, Алыкул Осмонов Алы Токонбаев менен чогуу турат. Алы Токонбаев дагы акындын жашоосунда кандай десек, бир чоң орунду ээлейт. Себеби ошол оорусунан жабыркап, техникумду бүтө албастан, ара жолдо окууну таштап, айылга да барып, ал жерден дагы жакшы жашоо таппай, анан кайра шаарга келгенде Алы Токонбаев акынды Чалкан адабий журналына жумушка киргизип, бир чыгармачылыкка шарт түзүп берет. Акындын мисал үчүн 41-жылдан 44-жылга чейинки көп жазбай калганы дагы бекеринен эмес. Себеби анын турмушунда айдайдан кийин, айдай өзүнүн жүрөгүнүн түпкүрүнө катып койгон айдай сулууга болгон сүйүүсү оңунан чыкпай калгандан кийин Зейнеп менен таанышып, Зейнеп менен турмуш курат. Андан кийин экөө жакшы ынак жашап жүрүшүп эле, анан балалуу болгондон кийин кызы 15 күндүк жыпар кызы чарчап калат. Ошондо Алыкул Осмонов аябай түшкүндүккө түшүп, көпкө чейин өзүнө келе албай, ушундай бир депрессияда жүрүп калат. Андан кийин Зейнеп менен дагы эмне болот? Күлү додо болбой, эки башка жолго түшүшөт, жалгыз жашап калат. Акырында өзүнүн Бөбөккө деген ырын жаратат дагы. Ошондон кийин
чармачылыкка кайрадан кайтат. Демек ал этап 1941-жылдан 1944-жылга чейинки аралыкты өз ичине алат. Демек 1944-жылдан баштап Алыкул Осмонов аябай катуу иштеп баштайт. 1944-жылдын 26-ноябрынан 1946-жылдын 9-августуна дейре Осмоновдун калеминен баш аягы 2650 саптан турган 15 поэма, 6946 саптан турган 336 ыр, 3-4 көшөгөлүү 6 пьеса, жалкы көшөгөлүү 1 пьеса, бул дегени бир көшөгөлүү дегени, 5305 саптан турган Евгений Онегин романынын көпчүлүк тексти ырдан куралган Отелло драмасынын таржымалары чыккан. Албетте ушунча көп жумуштун 5 гана жыл аралыгында аткарылганы, болгондо да оорукчан, араңжан адам тарабынан бүткөрүлгөнү бир эсептен таң калтырбай койбойт. Демек Алыкул Осмоновдун ушунчалык өжөрдүк менен, ушунчалык катуу бир максат коюп иш алып баргандыгы менен айырмаланат бул жылдар. Албетте акындык өнөргө жан дили менен берилгендиги да Алыкул Осмоновдун көп жазышын шарттаган. Ал поэзияны жөнөкөй гана кесиби эмес, өз өмүрүнүн шериги деп, жашоо мааниси деп, өзүнүн адамдык касиеттерин жана рухий кудуретин предметтештирүү каражаты деп, эл жерге адал кызмат кылуу майданы деп түшүнгөн. Ошондуктан дагы айтат: мен тансам, жаштан танам, ырдан танбайм. Ыры жок өмүрүмө канаттанбайм, Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм деп ырыны ушунчалык бир деңгээлде ыйык көргөндүгүн, ушунчалык бир деңгээлде улуу көргөндүгүн далилдеп турат. Эрки бектигинен, чармачыл табияты жана көңүлү сүйгөн өнөрү бардыгынан гана Осмонов тоодой күйүттү чыдап көтөрүп, жанга баткан жалгыздыктан мөгдөп калган жок. Жан кашайткан кыйын күндөрдө ага поэзия дем кубат берип, жашоо кумарын өчүрбөй турду. Акын кыйынчылыкка кайратын курчутуп, кабыргасын майыштыра баскан кайгы касиретин силкип таштоого аракет кылды. Нукура поэзиялык саптар жаратуудан гана жашоо маанисин көрүп, чыныгы чармачылык эрдикке бел байлады. Муну биз көпчүлүк адабиятчылардын жазган Алыкул Осмоновдун өмүр чыгармачылыгына арналган материалдардан көрсөк болот. Осмонов баарынан мурда өзүнүн жекече ой сезимдерин, субъективдүү таасирлерин, кайгы касиретин ыр кылып жазып, ошонусу менен кыргыз поэзиясына жаңылык кийирди. Ошентип Алыкул керт башынын күйүтүнөн накта поэзиялык саптар жасай алган. Адамдын керт башына түшкөн кайгы касирет да поэзияга предмет боло аларын, деги моралдык күчтүү жапа чегүү да адабиятта чагылууга акылуу турмуш көрүнүшү экенин, ансыз жашоонун мазмуну да, адабияттын мазмуну да өксүп каларын дүйнөлүк классиктердин адабий мурастары айкын далилдеген. Муну Алыкулдун адабий мурастары дагы бир ирет далилдеп турат. Сүрөттө көрүп тургандай, бул кадр Мезгил жана Алыкул кино тасмасынан кадр болуп саналат. Алыкул өз кезегинде көлдүн жээгинде көп жылдар бою оорусунун айынан дарыланып, ошол жерди байырлап, көп ырларын ошол көл жээгинде жараткан.
Алыкулдун чыгармачылыгы Өзбекстанда да жашаган кыргыз элинин перзенттерине да орто мектептерде жергиликтүү жогорку окуу жайы тактап айтканда Анжан мамлекеттик педагогикалык институтунун филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты багытында мугалим адистиги боюнча окуп жаткан студенттерге да окутулат. Алыкулдун адабий мурасы биз өзбекстандык кыргыз калкыбыздын азыркы рухий дүйнөсүндө да активдүү өмүр сүрүүдө деп айтсак жаңылышпайбыз. Буга далил жакында эле биз 12 майда Алыкул Осмоновдун 111 жылдыгын өткөрдүк. Бул деген эл аралык илимий амалдык конференция болуп өттү. Ошол жерде Алыкул Осмоновдун эң бир алып, эң бир кыргыз адабиятынын, кыргыз поэзиясынын чолпон жылдызы катары бийиктикте турган акын экендигин, улуу акын экендигин далилдеген көптөгөн материалдар анын амалдык бөлүмүндө анын чыгармалары жана өмүр жолу жөнүндө маалыматтар берилди. Бул суроолор жана тапшырмалар, урматтуу студенттер, бул суроолор аркылуу силер семинардык сабакка даярданасыңар. Алыкул Осмоновдун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө, акындын өзүнө дем берген биринчи жарык көргөн ыры жөнүндө, кыргыз акын жазуучулар тарабынан Осмоновго арналган чыгармалар боюнча даярдалган материалдарды жыйнап, андан бир чыгармачылык менен бир материал даярдап келесиңер деген үмүттөмүн. Ошону менен сабагыбыз аягына жетти. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.